Ырчы Абдумалик Шерматов жакында Супер ТВге маек берип жеке жашоосун, мурунку аялдары тууралуу айтып берди. Чындыгында аялдары мага татыктуу болушкан жок. Мен аларды көтөрүлмөлөгөн сайын алар башка жакты карап туруп алышты, деген Абдумалик Шерматовго кызы Маликадина өзүнүн жеке баракчасына мындай жооп берди. Браво, папа. Тактап айтканда Шерматов Абдумалик Эшматович, өмүр бою сиз гана сүйлөп келдиңиз. Менин апам унчуккан жок. Апамдыкындай менин сабырым жок. Ошондуктан 5 тонна калыптарыңызды айтып жатканда этият болуңуз. Сиздин менен сүйлөшкөнүңүз да эсимде жок. Мен сиздин мүнөзүңүздү алып, сиздин кызыңыз болуп төрөлгөнүмө өкүнөм. Билесизби, мен 4-классымды ыйлап жатып апамдын фамилиясын алгам. Өзүмдүн мурунку аялдарымды плас сөздөр менен булгангандан башка сизден татыктуу эч нерсе көргөн жокмун. Башкысы ден соолукта болуңуз деп агынан жарып алды. Маалымат булагы Супер Шекиткейжи. Белгилүү ырчы жана үлгүлүү келин Айгерим Расул кызы өзүнүн көрмандарына кызыл түстүү темир тулпарын көрсөттү. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Менин чоктой кызыл жаңы тулпарым, майлуу сүттүү ак жолтой машина бол, деп жазды унасын сүрөтүн бөлүшкөн Айгерим Расул кызы. Ырчы айым өткөн жылдын ноябрь айында да жаңы жол тандабас унасын алган эле. Эскерте кетсек, ырчы Айгерим Расул кызы 1991-жылы 10 октябрда Бишкек шаарында туулган. Атасы ырчы Расул Маматкулов менен чоң сахнага чыгып, Түнкү Бишкек аттуу ыры менен элге таанылган. Өзүн эле Келем сага жана башкалары клиптери менен белгилүү. Маалымат булагы Заман Шекиткейжи.